Адахан боюнча ушу журналисттер ушул Адахан иним менен ушунча жыл жүрүп бир кайым айтышпайын десе кайым айтыштырган атасыңар да, кычаштырып атасыңар да. Мен да ал жөнүндө айтып коеюн, рас эгер ошол элчиге кетип калды деп мен айта турган болсо, мен да Адахан жөнүндө айтып коеюн. Да, ал жерде еще Кирикун деп тур. Адахан экөөбүз Кирикундук жагынан окшош элебиз. Ал мага караганда акылдуураак Кирикун, сулуураак Кирикун, жашыраак Кирикун. Анан өзүн өтө жакшы көрөт, өтө акылдуу. Акыл айтат, барын өзү билет, калгандарды ушу жекирип эле ушинтип турат. Мен Кирикун мындай акылсызыраакмын. Элден сурайлы, элге баралы, эл эмне дейт, элдин пикирин эске албайлы. Вот экөөбүздүн Кирикундуктун айырмабыз ушул эле. Экинчиси, сатылып кетти боюнча. Мен сатылган жокмун. Мен ушул ситуациядан туура пайдаланып атам. Жаштар келсин деп атам, баш көтөрсүн келечек ушулар. Бирок жаштардын башында турайын деп атам, мен кетип калган жокмун. Мен кыргыз саясатчылары бийликке келгенде эле оозун жаап алганга каршымын. 2005-те мен генеральный прокурор болгондо оозумду жапкан эмесмин, журналисттер, эски журналисттер. 2010-дагы мен оозумду жапкан эмесмин. Мен оозумду эч ким жаап албайт. Азыр элчи болуп кетсем да мен оозумду жаап албайт. Мына идея менен күрөшкөнүм күрөшкөн.